2 февралда Кыргыз Либерал Демократиялык партиясы коомчулукка өзүн биринчи жолу тааныштырды. КЛДПнын жыйыны жаңылануу мезгили деген чакырыктын алдында өтүп, анда партиянын алдыдагы пландары айтылды. Айта кетсек, КЛДПнын 3 тең төрагасы бар. Алар ЖКнын депутаты Жанар Акаев, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жана Сейтек Качкынбаев. Мындан тышкары партиянын курамында жеке ишкерлер, активисттер бар. Биз жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышабыз, андан кийин парламенттик шайлоого чыгабыз. 2023-жылы арабыздан президенттик шайлоого да талапкерлер алып чыгабыз, деди Акаев. Жаңы партиянын жыйынына Медеткан Шеримкулов, ЖКнын депутаттары Мирлан Жээнчороев, Наталья Никитенко, Алы Карашев, Алтынбек Жунусулу, Абдывахап Нурбаев, Танат Мамытов жана башка коомдук ишмерлер, жарандык активисттер жана жай-жарандар катышууда. Кыргыз Либерал Демократиялык партиясы 2011-жылы сентябрда эле түзүлгөн. Бирок азыркыга чейин өздөрүн активдүү көрсөткөн эмес. Жакында эле Ош жана Бишкекте партиянын жаңы кеңселери ачылды. İşgirler en azınca admin atavay turalı bu işte bir sürpriz olsa gerek. Bara atlar jarıyalıp ketemiz. Aramızda işgirler var. Tarız daha geldi. Hazır biz bu жерде жаңыланууду айтып атпайбыз ба? Жаңылануу мезгили келди деп атабыз. Ошон үчүн негизинен биз аймактарда дагы, региондордо дагы этникалык басчылыктарды дагы эске алып, гендерлик теңдикти эске алып, биз жаңыланууга дити бар, ниети бар, анан негизгиси баарына духу бар. Ошондой күчтөр менен. Эми азыр жогорку кеңештин бир 5-6 жаш депутаты менен дагы сүйлөшүп атат. Бизди колдогондор негизи жөнөкөй адамдар, бирок биз чындап эле ишенип турабыз. Жергиликтүү кеңештеги шайлоолордо алгач парламенттик шайлоого чейин Ош шаары жана Токмок шаардык кеңешине чыгып атабыз. Ош шаарында дагы, Токмок шаарында дагы кандидаттарыбыз билимдүү, анан чын эле күчтүү болду. Мурда дагы добуш алган алдыңкы ошол фаворит болуп аткан бир 3 партиянын бири болуп утуп келебиз деген оюбуз бар. Ошо жергиликтүү кеңештин талапкерлери аз барып келди. Биз аларды азыр мындай шайлоого даярдап атабыз.